жамандап чыгабыз. Чет өлкөдө коомдук уюмдар башка негизде түзүлөт. Ошон үчүн мен шайлоо өткөндөн кийин Америкага барып жанакы партиялар кантип түзүлөт, Европага барып кантип түзүлөт, Россиянын партиялары кантип түзүлөт, ушунун баарын изилдеп, өзүм үчүн ушу туура партия түзөйүн, баягы башыман өткөн каталыктарды кайталабайын деп. Финансы блоктор кайдан болот? Экинчи съезд өткөзүп, жана партиянын ичиндеги кагаздарды тууралап башкача иштеп чыктым. Бул коомдук уюмга мен үчүн эмес, ошо Кыргызстандын келечеги өзүнүн түшүнүгү үчүн өткөндөй кылдым. Азыркы күнү бизде 30 миңден ашкан партиянын мүчөлөрү бар. Булар менден эч тыйын сурабайт. Первичкага жанакы жергиликтүү уюмдарга бийлик бергем. Өзүлөрү взносторун төлөп, бир да ошо жанакы өзүнүн үлүшүн кошуп взнос болгон Кыргызстанда партия жок. Мага да көп кыйналышпайт, бирөөсү да мага зарплата сурашпайт. Бардыгы темирбектей болуп, ар ким өзүнүн айылы үчүн, өзүнүн көчөсү үчүн, жанагы Скандинавия мамлекетинин эли сыяктуу чуркаган жакшы партиянын мүчөлөрүн чогулта баштадым. Мен бүгүнкү күнү жеңилдеп калдым. Мына бүгүн эле Баткенге барсам, жолдун боюна баары тозуп алышып, мени темирбек кыйналып калсаң, тамагыбызды берип алабыз, чыда, жана сүйлөп аткан сөздөрүңдү тунук сүйлө, экономиканы ачык сүйлө, элдин аң сезимин ойгот, болгон жардам беребиз деп, мына партиянын мүчөлөрү мага жардам берип жүрөт. Мына менин максатым ушул партияны жакшылап түздөп, аң сезими көтөрүлгөн жакшы жаштарды, өзүбүздүн жарандарды кошуп алып, эртең Кыргызстанды түзсөм деген бир өзүнүн максатым бар. Рахмат, мына биздин дагы эфирибиздин бүтөрүнө саналуу гана мүнөттөр калыптыр. Анан сизге эркин микрофон берсем, 1-2 мүнөттүк өзүңүздүн элге болгон кайрылууңузду айтып кетсеңиз болот. Кайрылуум бир, урматтуу оштук бир туугандарым. Бүгүн да бир Жалал Абад телекөрүүчүлөрүнө кайрылып калдым. Бир акылман бий өзүнүн жакшы эмгегин көрсөткөн 2 кулун чакырып, ушунчалык эмгегиңердин сыйын көрдүм, каалаганыңарды сурагыла, эмне каалайсыңар дептир. Бирок оюнда ойлоптур, ушу кетип калса эмне кылам, эркиндик сурайт го деп. Эми карап отурсак, ошо 2 кулдун бирөөсү өтүк алып бер дептир, бирөөсү курсагым тогузуп кой дептир. Ошону көрүп бий бир жаш тамчысын агызып, анда болсо огороддогу чөптү чаба бергиле дептир. Мына ошонун маанисин жакшы түшүнүп, жанагы келе жаткан добушуңар аябай маанилүү нерсе. Силер баарыбыз айтабыз, сот бийлиги туура эмес иштейт. Бардыгы эки жүздүүлүк деп, сот бийлигинин баары чечимин туура эмес деп. Жана силердин келе жаткан добушуңар бул да сот бийлигиндей болгон чоң маанилүү чечим, Кыргыздын тагдырын чече турган чечим, өзүңөрдүн жетекчиңерди тандай турган чечим, тагдырыңарды бере турган чечим. Ушул чечимди шайлабагыла, тандагыла, жанагы өзүлөрүнүн үйлөрдөгү балдарыңар үчүн, чет өлкөгө кеткен жарандарыңар үчүн кантип жакшы шарт түзүп, саясаттын жолун таап, ошолорду алып келебиз деп ойлонуп туруп, добушуңарды маанилүү бергиле. Мына ошондо гана силерге таянып, коомдун аң сезими көтөрүлүп чыгып кетебиз. Бардыгыңарга бакты талай, бизге саясий туруктуулук келсин, туруктуулук келсе ишеним келип, ишеним келсе каражат келсин, каражат келсе ишканалар ачылып, ошо ишканаларга балдар кыздарыңар кайтарылып келсин. Чоң рахмат. Сизге да рахмат. Мына жалпы телекөрүүчүлөр ыраазычылык билдирип коюң. 1 саат бою биз менен болуп, телефон чалып сизге суроолорун берүүгө дагы мүмкүнчүлүк болду. Сизге да ишиңизге ийгилик болсун. Мына саналуу гана убакыттар калды. Саналуу күндөн кийин биз Буйра Союздун татыктуу президентибизди тандай алабыз деп ишенип кетем. Анткени кыргыз эли бул саясий компаниянын үмүтү чоң. Ошондон сизге да ыраазычылык билдирейин. Кийинки жолугушууларыңызда ийгилик коштосун. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мен да сиздер менен коштошом. Буюрса кийинки берүүлөрдөн сөзсүз жолугушабыз. Ош тил менен бирге болуңуздар.